Кудайдын чакырыгы 3-июнь. Теңир кимди сүйсө, ошону жазалайт. Балдарыбыз тентектик кылып, тил албастык кылса, биз аларды жазалайбыз. Албетте, ачууга алдырып, бир жерин кокустап койгонго чейин барбашыбыз керек. Бирок, сестенип калсын деп, туура эмес кылганын билсин деп жазалайбыз. Балдарыбызга эле жакшы болсун деп, ушундай кылабыз. Кудайдын алдында күнөө кылсак да, сөзсүз жазаланабыз. Бир дагы күнөө жазасыз калбайт. Күнөө кылып алгандан кийин дароо Кудайдын алдына келип, күнөөбүздү моюнга алып кечирим сураганыбыз жакшы. Убакытты создуктурган сайын өзүбүзгө эле жаман. Биз балдарыбызды сүйгөндүктөн жазалагандай эле, Кудай дагы бизди сүйгөндүктөн, бизге жакшылык каалагандыктан, ошол күнөөлөрдөн арылткысы келип жазалайт. Биз менен иштешет. Кээде Кудай күнөө кетирип алганыбызда уяткарып эле коет. Өзүнүн сөзү аркылуу, бир туугандар аркылуу, жада калса ишенбегендер аркылуу да уяткарып коет. Оңдойт, тууралайт. Ыбрайым дагы аялы Сараны карындашым деп калпайтып койгондо, ишенбеген эле падыша аркылуу ашкерелеп койгону эсиңиздеби? Ошентип, Кудай биздин күнөөлүү жолубузда андан ары жашай беришибизди каалабайт. Ашкерелейт, ачыкка чыгарат, жазалайт. Бирок, мунун баарын ал бизди сүйгөндүктөн кылат. Улуу Кудайдын, асмандагы атабыздын ушундай жүрөгү үчүн рахмат айтсак болот.